Assalamu alaikum, урматтуу агалар, апалар, карындаштар, достор. Бүгүн туз насип буйруп, ушул жерге келип, бизден азыр аябай көкөлөтүп айттык. Ал көкөлөтүп айткандын чындыгы бар. Тоң деген бир керемет, касиеттүү, өз негизи Кыргызстандын бүтүндөй бардык жерине барсаңыздар, кандайдыр бир өзгөчө касиеттери бар. Жерге келип отурабыз. Не деген чыгаан инсандар чыккан жер. Мына ушул жогорку кеңешке баратканда биз бардык райондорду кыдырганга мүмкүнчүлүгүбүз болбой атат. Ал жак бөлүгүндө биз Баткен, Ош, Чүй чуркап жүрөт дагы, өзүнүн көп көрүнгүсү келбейт. Таалай Куланбаев деген жигитибиз бар. Кайда жүрөт Таалай? Таалай ушу жердеби? Таалай ушул биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясы куралгандан бери биздин партиябызга 14 жыл болуп атат. Бир ай баштап пайда болгон партия эмеспиз. Башынан бери ушул партияда жүрүп аткан Таалай Куланбаев деген азаматыбыз бар. Азыр эле биз менен чогуу келат эле, дагы бир жакка кетип калбаса. Ушундай, Мына ушул жогорку кеңешке эмне үчүн баратабыз? Кандай максатта баратабыз? Биздин алдыбызга койгон максатыбыз эмне? Муну сиздерге айтпасам да түшүнөсүздөр, себеп азыр телефонуңуздарда бар. Сүлүктүү электен бери келаткандан бери угуп атасыздар. Токтогулда болдук, Аксыда болдук, Алабукада болдук, ал жака чаткал түштү. Мына ушундай болуп жүрүп келатабыз. Тамактарыбызда бир-аз отуруп калды. Мыйзамдын диктатурасын орнотушубуз керекпиз. Бизде бейбаштык, бизде башаламандык, бизде эч ким эч нерсеге жооп бербегендик. Натыйжада ушул кейипти кийип отурабыз. Көпчүлүк жерде айтып келатабыз. Мыйзамың бекем болсо дагы, ыймансыз өлкө болсок, чоңдоруң жегенин токтотпойт, прокурорлоруң алдыганын токтотпойт, сотторуң пара алганды койбойт. Биздин өлкөнүн ичинде биринчи касиеттүү кыргыздын каада салтына келели. Ошол каада салтыбыз жигитти намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт деген эр азаматтык бар эле. Бүгүн андай касиеттердин баары кетти. Биз партиялык системаны жоёбуз деп баратабыз. Кыргызстанга 300дөн ашык партиянын кажети жок. Шайлаганда, мына биздин тоңдон башта биз биринчи шакырылыш, экинчи шакырылышта депутаттарды жатка билчү элек. 45 район шаардан ким кайсы райондон кайсы жерден депутат болуп келди, анын аты жөнүн, анын кесибин да билчүбүз. Туурабы? Себеп алардын баары элдин элегинен өтүп барчу. Азыр партиянын курамына кирип алат. Артында калбыры бар. Элдер сиздер билбейсиздер кимдер киргенин. Добушту бере беребиз. Кантип беребиз? Бизге чай берди деп беребиз. Бизге момундай мамы тартып берди деп беребиз. Биздин жолубузга таш төктүрүп. Бизде азыр тоңдон ким депутат билесиздерби? Билбейсиздер. Жок мына. Депутат деген, жогорку кеңеш деген бийликтин бирден бир булагы калк, эл. Эл өзүнүн бийлигин, өз өкүлүн ошол жака жиберүү менен мамлекеттик иштерге аралашат деп турат. Айттым го мен, партиянын накта кожоюндары келсе, керемет суроолорум бар эле. Буларга эмес деп. Ошондуктан ар бир партиянын аркасында же уюшулган топ бар, же бир көпөс бар. Ошолорду курап коюп, акырын өзү баягы куурчак театрында чип менен ойнотот го куурсактарды. Ошондой кылып буларды ойнотуп аткан кожоюндары бар. Мына бийликтин дагы 3 партиясы бар атат. 4-үнчүсү дагы пайда болду. Аны мен айтпасам да билип турасыздар кимдер экенин. Керемет билесиздер. Биз суроо бересиздер. Кытайдан карызды кантип кутулабыз деп. Кытайдан карыздан кутулабыз качан өз напсибизди, ашказаныбызды тыйганда. Биз ашказанды токтотсок, бийликке баягы чимкирик дегендердин барганын токтойт. Чимкириктин баарын көтөрүп берген биздин Кыргызстандын эли болуп атат. Бир кесе шорпосын ичебиз, арзыбаган акчасын алабыз, же баягы курнамыз жейт бизди. Биздин айылдан, биздин уруудан, биздин жигит, биздин жездебиз, биздин келинибиз качан токтойт ушул? Биздин эсеп саныбыз 8. 16 партия бар атат. Как ортосунда азыр тааныштырган жигит аябай сонун сөздү айтты. Мен ойлодум эле, жалгыз эле мен төкмө болсом керек десем, бу жигит менден катуу төкмө болуп кетти.
Ben ayttım ele jana 8 bizge toora geldi degende tapkanımız 8 bolsun. Telegeyimiz 8 bolsun. Taqdırına güysöň eger tandagaның 8 bolsun dep. Taqdırga güýeli. Bütün Kırgızstandın maselesi emes partiyanın. Bütün Kırgızstan mamleketinin taqdırına güýgönдөй bolalı. A bizdin partiya nakta eldik partiya. Hiç kaçan uvada bergen emespиz. Munu jasayız, anı jasayız dep. Biroq bizdin uvada en güçlü uvada al. Mamlekette tazalık, temirdey tartip, jetim jesir muncu mayıptın göz jaşın böğüde ağızbagan, al sızga al bergen, güç bergen, güçtüydü kerkeygenge kerkeyip, iyilgen adilettүүлүктү түзөбүз деп баратабыз. Баарыбыз чогулган болсок, ал колубуздан келет. Суроолор келген болсо жазуу жүзүндө мен баарына жооп бергенге даярмын. Азыр четинен бир эки ооз сөздү бере берели. Урматтуу Тоң район тургундары, айланан көлдүктөр. Азыр шайлоо болгондо ар бир өзүнүн жерине барып, силердин кулуңар деп айтат, күйөөлөңөр деп айтат, жээндер деп айтат, жана башка тууганчылык байланыштар табылып атат. Мен атам 7 жылга жакын, 7 жылдан ашык Ысык Көл областында партиянын областтык комитетинин биринчи катчысы болгон. Бул азыркы түшүнүк боюнча губернатор сыяктуу болду. Бирок губернатордон бийик кызмат ордогучу да. Анан эмнегедир азыр келгенде Ысык Көл элинде айрыкча улуу кишилер атам жөнүндө көптөгөн нерсе айтып атат. Болгон, болбогон, кошулат, козготуп, ар кандай айтылат да. Бирок эң негизги жакшы пикирлер айтылып атат. Мен сыймыктанам. Мен ошо улуу кишинин уулу болгондуктан чоң жоопкерчиликти сезем. Ошондуктан мына 4 жыл депутат болгондо мен ошол кишинин аброюна шек келтирбейин деген аракеттерди жасап жүрдүм. Болгону болгондой айтып, ачыкты, акты айтып, караны кара деп. Мына сиздердин алдыңыздарга мен турганым Адахан Мадумаров экөөбүз деп атам кошулуп күрөшкө чыктык. Мен Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчи бою калып атам. Коммунисттик партия мен чыга албайм. Фамилиям жол бербейт башка партия болгонго. Эмне үчүн биз 30 жылдагы бардык президенттерди жаман көрүп атабыз, сындап атабыз. Себеби Кыргызстанды талкалап нөлгө чыгарды. Ар бир адам өзүнүн тагдырын өзү чеччү болду. Мамлекет эч кандай кепилдик бербейт. Мына 5 жыл өткөндөн кийин сиздер дош бергенде кепилдик бере албайсыздар. Ар кандай жолдор менен үгүтүштөр жүрүп атат. Мен ойлоп атам, биз абдан чоң максаттарды коюп атабыз. Биз коомду өзгөртөлү деген команда болуп атабыз. Чыныгы өзгөртөлү деп. Президенттин кол тийбестиги жөнүндө мен таптакыр алсын деген президент кызматын тапшырдыңбы? Болду, сен эл катары жооп берер. Жок, кандай болбойт деп өзгөртүп башкача болду. Ошол себептен мен парламенттен чыгып кеткен болчумун. Болбосо чын айтканда мен жашымда 6 ай өкмөттүн эсебинен жакшы айлык алып турсам деле болот эле. Бирок абери бар экен да. Эгерде мен ушул депутаттарга түшүндүрө албасам, мен шайлоочулардан кечирим сурап атам. Алым жетишпей калды. Азыр жаңы шайлоо болуп атат. Ушул жаңы команда менен барсак, бизге 5-10 мандат эмес, бизге 60 мандат бергиле, биз мамлекетти өзгөртөбүз тез арада. Буга ишенсеңер болот. Күчүбүз болот. Сиздерде колуңарда толук мүмкүнчүлүк берди. Эгерде бийликти өзүңөргө кайтарам десеңер, анда эртең күнү 4-октябрда жакшынакай дош берип коюп, 8 номерге берсеңер, мен ачык айтам, алданбайсыңар. Өзгөрүү болот. Рахмат. Касиеттүү Тоң эли, бүгүнкү ушул жолугушууда абдан бир жакшы өзүбүздүн тагдырын чечүүчү деп болуп атат. Биринчиден ушул сиздердин атыңыздардан ушул биздин лидерибиз Адахан Кимсанбаевич, Исхак Абсаматович, Курсан Сатарович, сиздерге терең ыраазычылык, убактыңыздарды бөлүп, жакшынакай биздин эл менен түздөн-түз жолугуп, өзүңүздөрдүн позицияңыздарды айтып атасыздар. Сиздерге чың деңсөөлүк каалайбыз. Мен келгенден баштап, мен бул партия менен өзүмдүн жүрөгүмдөн ушунчалык жакшынакай багытталып, жакшынакай бир чыгармачылыгым, мындайча айтканда, өркүндөй турган партия экенин сездим. Мен сиздерди дагы ушул партияны жакшылап мынап тизмесин түзүүдө Адахан Кимсанбаевичтин мен ушунчалык тажрыйбасы чоң, көрөгөч саясатчы экенин байкадым.
өзүңүздөр ушул партиянын тизмесин карап көрсөңүздөр, мен бир эле кандидат тууралуу айткым келип турат. Темирлан Сыманбеков агайыбыз маданият тармагында өмүр бою жатаканаларда өзүнүн оокатын кылып келген агабыз бүгүнкү күндө ушул маданият тармагын көтөрөбүз. Элибизди, жерибизди маданият тармагынан абдан бир өксүп турган деген максат менен депутаттыкка коюп, Кудай буйрса мына ошол агабыз буйрса депутат болот. Бул сөздөрдөн ошол биздин бүтүн Кыргызстан партиясына добушуңуздарды берип, биздин командага мына биздин лидерибизди окшоп күйүп жанып, чоң-чоң ийгиликтерге чогуу жетишели. Рахмат сиздерге. Урматтуу менин элим, менин жердештерим, апалар, аталар, эжелер, сиңдилер, инилер, агалар. Ушу бүгүн азыр мен ушундай толкунданып турам, ушу намызыбызды жерге таштабай, ушу жерге чогулуп, биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын ушу лидерлери, талапкерлери келип чогулат экен деп ушу жерге келип, ушу биздин сөзүбүздү угуп турганыңыздарга, келгениңиздерге мен терең ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге. Жана айтып кетти, мен 25 жыл, акыркы 25 жыл ушу мамлекеттик жакта иштеп жүрөм. Акыркы 10 жылдан бери ушу Жогорку Кеңеште социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинде эксперт болуп иштейм. Мен ушул кызматтык абалымда көптөгөн депутаттар менен иштештим. 2 чакырылыштын депутаттары менен иштештим. Жакшысы менен да иштедим, кыйыны менен да иштедим, атын жаза албаганы менен да иштедим. Окуп берген баяндамаңды тыңыраак окуй албаган депутаттар менен да иштедим. Аны силер билип жатасыздар. Мен ушу эмне үчүн ушул бүтүн Кыргызстан менен ушул бир кадам биринчи жолу мындай депутатка талапкер болуп чыгып атам. Эмне себептен ушундай болдум деп айтайын дегеним, анткени ошол жерде иштеп атып мен тажрыйба алдым деп өзүмө ишенем да, мен да иштей алам. Эмне үчүн мен бүтүн Кыргызстанды кабыл алдым? Биринчиден, бул оппозициялык партия, элдик партия. Бул чындыкты чыркырата сүйлөгөн партия. Бул көчө кандайдыр бир бийликтин жардамы менен, жоксо акчанын күчү менен түзүлүп, бүгүн түзүлүп, эртең жоголуп кетчү партия эмес. Бул 15 жылдан бери туруктуу, өзүнүн принцибинен тайбай келаткан партия. Ошол себептен мен ушул партияга келип, ушундай сиздердин астыңыздарда мен суранып отурам. Кызыңар болсо дагы жүгүнүп таазим кылып отурам. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясына 8-чи номерга добуш берип койсоңуздар, biz sizler menin de namısımdı, özümüzdün ton elinin de namızın götürüp берет деп ишенем. Рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу көлдүк туугандар, урматтуу аталар, апалар, эжелер, инилер, достор, урматтуу жети акенин урпактары. Бүтүн Кыргызстан бүгүнкү күнү жалпы элибизге үмүттүү, ишеничти алып келе турган. Келечекте биз жыргал жашоодо балдарыбызды жашоого алып келе турган жападан жалгыз бул бүтүн Кыргызстан. Бүтүн Кыргызстан партиясы 14 жыл түзүлгөндөн бери 14 жылдын жүзү болуптур. 14 жылдан бери кайсы гана бийлик болбосун так кесе элдин үнүн жеткизүү менен адилеттүүлүктү, чындыкты, калыстыкты айтып келген партия. 10 жылдан кийин бүтүн Кыргызстан партиясы ошондуктан жараткан колдоп, жалпы эл колдоп, көпчүлүк менен утуп барган болсок, биз айткан убагыбызды, айткан убадаларыбызды өз убагында так аткарабыз. 4 октябрь күнү урматтуу туугандар, чыныгы жүрөгүңүздөр менен, бир намысыңыздар менен бир муштумдай болуп туруп, шайлоого катышып, бүтүн Кыргызстанды колдоо бериңиздер. Биздин номерубуз дагы 8. Saat 8'den keçki saat 8'e çeyin. Var bolуңуздар, aman bolуңуздар. Rahmat size. Kettin gel atat da. Çimçikçi soysa da kasapçı soysun deydi. Депутаттардын иши эмес, бул көчөлөрдү келип семент салдым, же болбосо трансформатор койдум, мектепти салып бердим, мечит салып бердим деген. Бул жерде мен угуп атам, билип атам, өзүңөр да билесиздер. Жолду салып койдум, мен салдым, трансформатор коюп койдум, мен койдум.
трансформация кылып бердим, мен кылдым, сууну чыгардым, мен кылдым деген депутаттар чыгып атат, талапкерлер чыгып атат. Ал деген депутаттын иши эмес. Биз деген мыйзам чыгарабыз. Ошо мыйзамдын аткарылышын өкмөттөн талап кылабыз. Ошол себептүү биз ошол жолду өкмөткө салдырабыз. Ал жолдун баары, трансформатордун баары, трансформациянын баары өкмөттүн бюджетине салынып, өкмөттүн акчасына, мектептагы, фаптагы ошону менен бүтүп атат. Мечиттерди араптар салып берип атат. Анан мындай эле мен кылып атам деп мектептерге барып интерактивный доскаларды тараткан талапкерлерибиз жүрөт. Мен ойлойт элем, силер ушунун баарын туура кабыл алып, ким кандай иш кылат, ар ким өзүнүн ишинде өзүнүн кызматын түз аткарсын. Ошол себептүү мен ойлойм, силер дагы ошону туура түшүнөсүздөр деп. Рахмат. Жили мы очень хорошо. Как заводы, фабрики кончились, советская власть тоже кончилась. Дело в том, что мы сейчас, Каджусай, забыты. Наш поселок забытый. У нас нет работы, ни у кого. Все дети остаются без родителей, уезжают, подрабатывают. Дело в том, что про нас, Каджусай, забытые. Дело в том, что сейчас не работают ни шахты, ни заводы. Помогите нам. После как выборы кончатся, надеюсь, что вы приедете к нам в Каджусай, мы вопросам поможете. Хорошо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Уважаемые депутаты, среди нас есть русскоязычное население. Расскажите на русском языке, пожалуйста. Спасибо. Вот как раз я вижу, что у вас на руках газеты. Там как раз и на кыргызском языке, на государственном и на официальном языке. Там все подробно, очень коротко, в тезисном порядке изложены. А вот то, что здесь разговоры, это независимо от того, что на каком языке говорит, это общие наши проблемы. Те же самые, значит, беззаконие, социальная несправедливость, значит, приграничные вопросы, как мы будем сотрудничать с зарубежными компаниями, которые у нас работают на территории нашей республики. Мне кажется, что они все очевидные ответы. Мы хотим построить нормальное государство. Для этого в парламенте должны сидеть чистые, честные люди, а не бизнесмены. Ачкан киши чапсын, жапкандан кейін анан биздин салтыбыз боюнча аксакалдан бата алмайынча кетпейбиз бата. Рахмат. Бар болуңуздар. Қалың жол сілерге ешеніп, Таттақай ушул ак жолға аттандырып аткандай, сілердің жолуңар шыдыр болсын, жолдошуңар кылдыр болсын. Деги өзүңөр сакыт болгула, тетияктан жаманлар силерге окшоң балдыр өстүрүп дегенде байкал жүрбөс эсен. О, жараткан Алла кулум десем, ушул калайык калкыбызга, калың журтубузга ыйманыбызды берегер, кыргыз элибизге бактылуулук бер, көлүбүзгө бер, берекелибизге бер ыйман. Ошондор арасында ушул атканып жүргөн балдарга Кудай ак жол берегер, жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кылдыр болсун, жашооңор каракат берекет берип, элдик жумуш жасап, элге эмгегиңер толгон бактылуу балдар болуңарга Кудай шыпа берсин. Жакшылыкта жолугушалы. Жақсылықтарда, жеңіс менен.